Балдар, бул тапшырмада интернеттин пайдалуу жана зыяндуулугун бөлүшүп карайбыз. Пайдалуусу жана зыяндуулугу. Биринчиден, берилген сөздөрдү окуп, анан пайдалуусуна же зыяндуулугуна бөлөбүз. Жеке маалыматты урдоо, бул зыяндуу. Зыяндууну белгилеп, бир жолу басабыз. Адамдар менен аралыктан баарлашуу, бул пайдалуу. Пайдалуу жагына басабыз. Кибер хулигандык, бул зыяндуу. Зыяндуу жагын коюп, кнопканы берип басабыз. Туура келбеген контенттер. Туура келбеген контенттер дагы бул зыяндуулукка туура келет. Ошондуктан зыяндуулугун эле басып коебуз. Интернет көз карандуулук, бул дагы зыяндуулук. Маалыматты тез табуу, бул болсо пайдалуу жагын өткөзүп туруп басабыз. Аралыктан окутуу, бул дагы пайдалууга кирет. Акыл эсти өстүрүүчү программалар. Балдар, бул дагы өтө бизге керектүү болгондуктан пайдалуу жагын өткөзөбүз. Мыкты, биз баарын ордуна койдук. Все. Биринчиси бүттү. Бир эле запись кылып коеюн жанагына. Бияктан бөлүп болор өзүңөрдү. Фрикамды өчүрбөйлү, бир эле запись кылып коеюн бардыгын. Отырса даже өчүрөбүз. Өчүрүп коерейинби? Өчүрүп